Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз 19-кылымдын орус музыкасы. Биздин максатыбыз 19-кылымдын орус композиторлору менен таанышуу, музыкалык маданиятты калыптандыруу жана руханий дүйнөнү байытуу, орус элинин музыкасын угуу аркылуу орус маданиятынын айырмачылыктарын салыштыруу. Михаил Иванович Глинка орус элинин улуу композитору, орус классикалык музыкасынын негиз салуучусу. Глинка 19-кылымдын биринчи жарымында жашаган орус элинин улуу акыны Александр Сергеевич Пушкиндин замандашы. Ал дүйнөгө орус музыкасынын атагын чыгарган чыгармалар жараткан. Глинканын улантуучулары Даргамышский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковскийлер болгон. Глинканын балалык чагы Смоленск губерниясында Новопасск айылында өткөн. Анын музыкага болгон сүйүүсү эрте башталган. Ал көбүнчө элдик ырларды угууга куштар болгон. Элдик музыканын анын чыгармаларына зор таасирин тийгизген. Глинка бир канча жыл Италия, Германияда болгон. Ата мекенине кайтылып келгенден кийин Иван Сусанин аттуу операсын жараткан. Азыр Камаринская деген музыканы угалы. Композиторубуз Петр Ильич Чайковский. Чайковский 1840-жылы 25 апрелде Воткинскийде туулган. Петрдин ата-энеси музыканы сүйүүчүлөрдөн болгон. Энеси фортепианода ойноп ырдай билген. 1865-жылы Чайковский Петербург консерваториясын күмүш медаль менен бүтүргөн. Андан соң Москва консерваториясына окууга кирген. Андан кийин эркин жазуу, гармония, теория жана аспапташтыруу сабактары боюнча билим алган. 1870-жылдары ал оперчилик жана Вакула Темур Уста сыяктуу операларын, Островскийдин Аяз кыз драмасына музыка, Аккуулардын Айдын көл балети жана башка чыгармаларын жаратат. 1878-жылы Чайковский чет өлкөгө кетип, ал жакта чыгармачылыгын улантат. Чайковскийдин музыкасы Россияда гана эмес, чет өлкөлөрдө да белгилүү болот. Азыр Аккуулардын Айдын көл балетин угалы.
Эмдиги тааныша турган композитор Николай Андреевич Ремский-Корсаков Новгород губерниясынын Тихвин шаарында 1844 жылы дворяндардын үй-бүлөсүндө туулган. Анын атасы Андрей Петрович Корсаков композитор болгон. Николай 6 жашынан баштап фортепианода ойногон. Ал 11 жашынан баштап чыгармаларды жаратып баштаган. 1862 жылы Балакировдун кружогуна мүчө болгон. Эң биринчи чоң чыгармасы 1-симфония эле. Николай Андреевич Римский-Корсаков орустун улуу композитору, дирижер, музыкалык сыноочу. Азыр биз Падыша Салтан операсынан үзүндү арлардын учушун угабыз. Балдар, орустун улуу композиторлору менен тааныштык, алардын чыгармаларын уктук, орустун маданиятын музыкасы аркылуу жакындан билдик. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Тапшырма, төмөндөгү суроолордун жоопторун дептериңерге жазгыла, саламатта калгыла.